Бай болом деп бирок мээси иштебей, стрессте жүргөндөр укла. Мээнин иштеши ичегиден, а ичегинин иштеши мээден көз каранды. Оозуңа арбален тыга берсең, башың ооруп, мээнин иштеши жайлайт. А мээ стресс болгондо ашказан ичегилердин иштеши бузулат. Ошол себептен ашказан экинчи мээ деп айтылат. Эмнеге мындай экенин сиздерге азыр айтып берем. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсени айтып кетейин. Биздин башыбыздын учудан бутубуздун тырмагына чейин башкарып турган нерв системасы бар. Бул нерв системасы көптөгөн классификацияга бөлүнөт. Бирок жалпылап айтканда, сырткы нерв системасы бул биз кол, бут, мимикаларыбыз, сүйлөө бизге баш ийген нерв система. Экинчиси бул ички органдарды автоматтык түрдө башкарган нерв системасы. Ошолордун бири бүгүн ашказандын нерв системасы жөнүндө сөз кылабыз. Ичеги нерв системасы экиге бөлүнөт. Симпатикалык жана парасимпатикалык болуп. Качан адам стресс болгондо симпатикалык нерв системасы активдешип, кандын баарын мээге булчунга айдап, коргонуу режимине өтөт. Организм коргонуу режимине өткөндө шилекей бездери иштебей, оозун кургайт. Ашказандагы соктор, тамакты эрите турган ферменттер бөлүнбөй калат. Андан ары ичегилердин тамак сиңирүүсү, кыймылы начарлап, заң чыгаруу процесси бузулат. Бул мээдеги стресстин ичегилерге тийгизген таасири. Ошондуктан кумар сүйүүчүлөрү, стрессте жүргөндөр, болбоско ачуулангандар. Бул стресс сиздердин тамак сиңирүү системаңызды талкалап, андан ары көптөгөн илдеттерге жата калса, ичегилердеги рактарга алып келет. Бул видеодо сиздерге нерв системасынын тамактануу системасына кандай таасирин тийгизет айтып бердик. Эмки видеодо сиздерге сапатсыз тамактын нерв системасына кандай олуттуу залакасын тийгизет, аны айтып беребиз. Бул видео жакпай калса дагы жөн эле стресс боло бербей, лайктан басып, комментарийден жазып, кийинки сапатсыз тамак жөнүндө видеону күтүңүз.